Зынакорго эч качан ишенбе. Зынакор урулук кылат, зынакор карыз алып акчасын бербей коет, зынакор сени алдап кетет, зынакор сени таштап кетет, зынакордон бардык нерсени күтсө болот. Наркомандан бардык нерсени күтсө болот го, билесизби? Неге? Эгер дозасы талап кылып калган болсо, нашасын каалап калган болсо, үйүн дагы сатат, акчасын дагы уурдайт, бардык нерсени кылып, эмне баягы нашасын алып туруп чекенин аракетин кылат. Зынакор да ушундай. Зынакор бир досуң бар, бүгүн достор барып чогуу зына кылышат да. Эгерде зынакор менен дос болсоң, андан өтө албай да. Сенин акчаңды да уурдап кетет керек учурда. Керек болсо жакшыраак уктап калган болсоң, шымыңды да чечип кетет. Этият бол булардан. Зынакор менен дос болбо. Зынакор сенин бардык балени күтсөң болот ал зынакордон. Сага эч качан дос болбойт. Бардык проблеманын үстүндө болосуң. Шайтан менен дос болосуң, качан зынакор менен дос болсоң. Зына кылган адамдан этият бол. Бүгүн достор чогулуп зына кылышат. Достор чогулуп бири-бириге зына кылган күнөөлөрүн бири-бириге реклама кылып айтып берет. Жашыр. Айып иш кылдыңбы? Тобо кыл. Жашыр бул ишиңде. Арамдан этият бол. Арамдыкы алысыраак барышың мүмкүн, бирок тартылышы да күчтүү тартылат. Кээ бирөөлөр кредит алып үйдү сонун кылып жашап атат. Кээ бирөөлөр процентке акча берип сонун жашап атат. Эч бир бала экебейт. Сонун жашап атат. Кредит алып береке таптым деп атат адамдар. Ушул нерсе эң коркунучтуу нерсе да мекендештерим. Неге дебейсиз? Мунуку акыретке калып атат да. Кээ бирөөлөр кредит алып төлөй албай калып, кредит Россияга кетип калып, проблема ичинен чыкпай атат. Аны Кудай Таала бул дүйнөдө кыйнап күнөөлөрдөн тазалап атат. Куддум датты күйгүзүп тазалайт, ошол сыяктуу. Баягы таштарды ичинен тазалап алтын, сапсары алтындарды алат, ошол сыяктуу тазалап атат. Кредит алып бактылуу болуп атканда, ар силердики акыретке калып атат, бул коркунучтуу. Мындан корккула, этият болгула.